Саламатсыздарбы, эфирде кечки жаңылыктар каналы катталып маалыматтарды биринчилерден болуп угуңуз. Орусияда мигранттарды мыйзамсыз легалдаштырган үй-бүлө кармалды. Новосибирскте мыйзамсыз миграция уюштурганы үчүн бир үй-бүлө кармалды. Бул жөнүндө РБК билдирди. Басылманын маалыматы боюнча, ФСБ кызматкерлери жакынкы чет өлкөлөрдөн мыйзамсыз миграция каналын аныкташкан. Бул иш-чараны Новосибирск шаарында эмгек патенти менен жашаган жубайлар уюштурушкан. Өзүнө жана балдарына орус жарандыгын алуу үчүн жубайлар жаңы төрөлгөн баласына жасалма аталык кылууну уюштурушкан. Аларга кылмыш жаза кодексинин 322-нин биринчи беренеси мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча айып тагылып, башка жакка кетпөө тууралуу баш коргоо чарасы тандалган. Ошондой эле ФСБ кызматкерлери Новосибирск шаарынын дагы 3 тургуну жакынкы чет өлкөлөрдөгү мекендештеринин мыйзамсыз миграциясын уюштурганы үчүн кылмыш ишин сотко өткөрүп беришти. Алар коноктор жасалма эмгек келишимдерин берилген. Алар мыйзамдаштырылган 2 нарко лаборатория түзүп, аны 2023 жылдын аягында табышкан. Буга чейин ФСБ Севастопольдогу мыйзамсыз миграция каналы жөнүндө кабарланган. Маалымат официалдуу МВД Россия сайтынан алынды. Урматтуу Москва шаарында мекендештер, эгерде сиздердин документтериңиздердин мөөнөтү бүтүп, Москва Казакстан кирди чыкты кылууга тажрыйба алуу айдоочуларды издеп жаткан болсоңуздар, анда мен сиздерге Бакыт агамды сунуштайм. Бакыт агам сиздерге жолго чыгуучу документтериңиздерге жардам берет. Регистрацияңыз бүтүп калса, жасап берет. Баса, регистрация жасап бергенде келгениңизде жасап бербейт. Жолдо ошо границага жеткенге чейин 1 күндүк регистрация жасап берип, жолдон сиздерди жакшы алып барып алып келет. Андыктан Москва Казакстан кирди чыкты кылам десеңиздер, анда Бакыт агама кайрылыңыздар.